11 bölüm. Бүт жер жүзүндө бир тил болгон жана бир тилде сүйлөшкөн. Алар чыгыштан көчүп Шынар жеринен түздүк таап, ошол жерге отурукташышты. Анан алар бири-бирине келгиле кыш куюп отко бышырал дешти. Алар таш ордуна кыш, акиташ ордуна жер чайырын колдонушту. Алар дагы бүт жер жүзүнө тарап кетпешибиз үчүн, атыбызды чыгарыш үчүн өзүбүзгө шаар жана асман тиреген мунара куралы дешти. Ошондо Теңир адам уулдары куруп жаткан шаар менен мунараны көргөнү төмөн түштү. Теңир мындай деди: "Мына бир эл, бардыгынын тили бир. Булардын баштаган иши ушул. Булар эмнени кылабыз дешсе, ошондон кайтышпайт. Төмөн түшүп баралы да бири-биринин тилин түшүнбөгүдөй кылып, булардын тилдерин аралаштырып салалы." Ошентип Теңир аларды ал жерден бүт жер жүзүнө таратып жиберди. Ошондо алар шаар курууну токтотушту. Андыктан ага Бабыл деген ат берилди. Анткени Теңир жер жүзүндөгү бардык тилдерди ошол жерде аралаштырды. Теңир аларды бүт жер бетине ошол жерден таратып жиберди. Шемдин санжырасы мындай: топон суу каптагандан 2 жыл өткөн соң Шем 100ге чыкканда андан Арпакшат төрөлдү. Арпакшат төрөлгөндөн кийин Шем 500 жыл жашады. Андан дагы уул кыздар төрөлдү. Арпакшат 35 жашка чыкканда андан Шелах төрөлдү. Шелах төрөлгөндөн кийин Арпакшат 403 жыл жашады. Андан дагы уул кыздар төрөлдү. Шелах 30 жашка чыкканда андан Эйбер төрөлдү. Эйбер төрөлгөндөн кийин Шелах 403 жыл жашады. Андан дагы уул кыздар төрөлдү. Эйбер 34 жашка чыкканда андан Пелек төрөлдү. Пелек төрөлгөндөн кийин Эйбер 430 жыл жашады. Андан дагы уул кыздар төрөлдү. Пелек 30 жашка чыкканда андан Рею төрөлдү. Рею төрөлгөндөн кийин Пелек 209 жыл жашады. Андан дагы уул кыздар төрөлдү. Рею 32 жашка чыкканда андан Серук төрөлдү. Серук төрөлгөндөн кийин Рею 207 жыл жашады. Андан дагы уул кыздар төрөлдү. Серук 30 жашка чыкканда андан Нахор төрөлдү. Нахор төрөлгөндөн кийин Серук 200 жыл жашады. Андан дагы уул кыздар төрөлдү. Нахор 29 жашка чыкканда андан Терах төрөлдү. Терах төрөлгөндөн кийин Нахор 119 жыл жашады. Андан дагы уул кыздар төрөлдү. Терах 70 жашка чыкканда андан Ибрам, Нахор жана Аран төрөлдү. Терахтын санжырасы мындай: Терахтан Ибрам, Нахор жана Аран төрөлдү. Арандан Лот төрөлдү. Аран өз атасы Терах тирүү кезинде өзү туулган Ур-Каздимдиктердин Ур-Каздим деген шаарында көз жумган. Ибрам менен Нахор аял алышты. Ибрамдын аялынын аты Сара, Нахордун аялынын аты Милкале. Ал Арандын кызы болчу. Аран Милка менен Исканын атасы. Сара согончо уганабаган аял болгон. Канаан жерине баруу үчүн Терах өз уулу Ибрамды, небереси болгон Арандын уулу Лотту, өз уулу Ибрамдын аялы болгон келини Сараны алып, Ур-Каздимдиктердин Ур-Каздим деген шаарынан чыкты. Харанга жетип, ошол жерге туруп калышты. Ошентип Терах 205ке чыгып, Харанда көз жумду.